Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акен сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында. Актуалдуу жаңылыктары сиздер менен. Видеого бир дана лайк басып, подписациядан кнопканы басып, жандагы коңгурочондо сөз түрдө баса кетиңиздер. 24 июнда Россиянын президенти Владимир Путин Россиянын куралдуу күчтөрү менен аскердик кызмат өтөө боюнча келишимге макул болгон абактагы адамдарды эркиндикке чыгаруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу россиялык басылмалар жазышты. Белгилей кетсек, 2022 жылдын 24 февралында Россия Украинага кол салгандан баштап Пригожин жетектеген Вагнер ЖК аскердик компаниясы Россияда абакта жаткан соттолуучулар менен келишим түзүп согушка тартып келген. Бул компания менен келишим түзүп, Украинага согушка барган кыргызстандыктар да бар. Вагнер компаниясы бир канча өлкөдө террордук уюм болуп саналат. Компанияны Россиянын бийлиги каржылап келген. Анда 30 миңге жетпеген киши бар. Белгилей кетсек, 23 июнда кечинде Вагнер ЖК аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин коргоо министри Сергей Шойгу өзү уруксат берген вагнерчилердин лагерлерине ракеталык соккулар жасалганын жарыялаган. Министрлик өзү муну четке кагат. Ошондон кийин Пригожин адилеттик маршын баштоонун убада кылган. Муну көпчүлүк аскерий төңкөрүш аракети катары кабыл алган. Мындан улам Россиянын Федералдык коопсуздук комитети Вагнердин башчысы Пригожинге кылмыш ишин козгогон. Андан соң Пригожин Ростов-на-Дону шаарын алганын, эми Москвага бара турганын билдирди. Россиянын президенти Пригожиндин аракетин чыккынчылык деп атады. Пригожиндин Ростов-на-Дону шаарын басып алганы тууралуу маалымат туккандан кийин Путин өлкөнү коргоо үчүн болгон аракетин жумшай турганын убадалады. Учурда Россия бийлиги Вагнерге тийиштүү сайттарды бөгөтөп жатат. Россиядагы акыркы кырдаалдан улам Москванын мэри Собянин 26 июнду иш күнү эмес деп жарыялады. Бул тууралуу россиялык басылмалары жазышты. Анда Москвада терроризмге каршы операция режими жарыяланганы абал кыйын экени айтылат. Москвада антитеррордук операция режими жарыяланды. Абал кыйын. Тобокелдиктерди минималдаштыруу максатында мен оперативдүү штабтын алкагында дүйшөмбүнү жумуш күнү эмес деп жарыялоону чечтим. Үзгүлтүксүз сиклдеги бийлик органдардын жана ишканаларын, аскердик өнөр жай комплексин жана шаардык кызматтарды кошпогондо мүмкүн болушунча шаарды кыдыруудан баш тартууңуздарды суранам. Белгилүү кварталдарда жана айрым жолдордо кыймылын жабылышы мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар жана инциденттер жөнүндө 112-ге өз убагында кабарлоого чакырам. Шаардык кызматтар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, кече 23 июнда кечинде Вагнер ЖК аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин коргоо министри Сергей Шойгу өзү уруксат берген вагнерчилердин лагерлерине ракеталык соккулар жасалганын жарыялаган. Министрлик өзү муну четке кагат. Ошондон кийин Пригожин адилеттик маршын баштоонун убада кылган. Муну көпчүлүк аскерий төңкөрүш аракетинин коркунуч катары кабыл алган. Мындан улам Россиянын Федералдык коопсуздук комитети Вагнердин башчысы Пригожинге